Президент Садыр Жапаров Бишкек шаарынын 145 жылдыгына карата Борбор калаанын жашоочуларын жана конокторун куттуктады. Урматтуу кыргызстандыктар, ардактуу Ордо кала тургундары, кадырлуу меймандар, бүгүн жалпы кыргызстандыктар, алыс жакында жүргөн мекендештер кубана турган маанилүү күн. Эгемендүү Кыргызстаныбыздын Ордо калаасы Бишкек шаарынын күнү. Баардыгыңыздарды Бишкек шаарынын күнү, Борбор калабыздын 145 жылдыгы менен чын дилимден куттуктаймын. Адегенде Бишкек, кийин Фрунзе аталган борборубуз өлкөбүз эгемендүү, демократиялуу өлкө деп жарыялангандан тарта кайра тарыхый аталышына расмий түрдө ээ болгону баарыбызга жакшы маалым. Совет мезгилинде баш калабыз баардык тарабынан бак таракка бөлөнүп, жашыл шаар макамы менен даңкы далайга угулган. Ал эми дүйнө жүзүндө Мрамор шаар аталган ажайып шаарлардын катарында Бишкектин дагы аты аталышы албетте жалпы кыргызстандыктар үчүн чоң сыймык. Ордо калабыздын мындай эл аралык коомчулук хоозанган татыктуу сый урматка жетүүсүнө мамлекеттик жана саясий ишмер кыргыз эл баатыры Турдакын Усубалиевдин зор эмгегин белгилеп айтып кетпесек болбос. Ошентип 145 жылды артка таштаган тарыхында алгач 100дөн ашык боз үйдү эсепке албаганда болгону 752 там жайгашкан бул аймак бүгүнкү күндө миллиондон ашуун калкты батырган берекелүү шаарга айланды. Уштапта Бишкек шаары Кыргызстандын булуң бурчундагы жарандарыбызды кайра келүүгө дегдеткен сүйүктүү шаары. Аяк басып астанасын аттаган меймандарды жайда салкын, кышта жылуу абасы менен арбаган жагымдуу жайы болуп калды. Туулган жер ата-бабалардан калган олжо эмес, ал биздин балдарыбызга өткөрүп бере турган ыйык карыз деген акылман кепке кулак түшөй турган болсок, ата-бабаларыбыз бизге өткөргөн мурасты, туулган жерди, айрыкча анын Борбор шаары Бишкекти биз дагы кийинки муунга жашыл шаар, Мрамор шаар бойдон сактап, көркүнө көр кошуп өткөрүп беришибиз парз. Мына ошондуктан шаарыбыздын архитектуралык келбетин, инфратүзүмүн жакшыртууга өзгөчө маани беришибиз абзел. Бүгүнкү күндө бульварлар, парктар, ботаникалык бакчалар менен катар маданий жана соода борборлору ачылып, эстеликтер орнотулуп, тарыхый жайларды изилдөө колго алынууда. Маселен, биздин замандын 5-6 кылымдарына таандык байыркы жүл шаар калдыктарынын ордунда археологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүү, калыбына келтирүү боюнча иш-аракеттер жүрүп жатат. Ошондой эле шаар калкы менен меймандардын эс алуусуна, экологиялык абалын жакшыртууга шарттарды түзүү максатында бир катар сейил бактары колдонууга берилип, оюн соок борборлору, вело жолдорду куруу улантылууда. Ушундай ыргактан жазбай, кылым карыткан тарыхы бар эгемендүү өлкөбүздүн Ордо калаасын дүйнөнүн гүлдөгөн шаарлардын катарына кошууга бар аракетибизди көрөбүз. Урматтуу мекендештер, Кыргызстандын жүзү, мамлекеттин жүрөгү болгон Бишкек шаарынын күнү менен дагы бир жолу куттуктаймын. Ар бир кыргызстандыкты жаркын келечекке жетелеген, ой тилектерин ишке ашырууга дем берген, баарын кучагына жая тосуп алган Борбор калабызды сүйө билели, сүрөй билели. Борбор шаарыбыздын көркүнө көр кошулуп, күндөн күнгө кулпура берсин.